Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө өзүнүн жаштыгын спорт менен сактап, учурда дагы айылдын четинде таза абада спорт менен алек болуп жүргөн инсан тууралуу болмокчу. Андыктан көрсөтүүнүн аягына чейин биз менен болуңуздар. Саламатсызбы ага? Эртең менен машыгуу. Эртең мененки машыгуу. Мен бул машыгууга көптөн бери машыгуу менен келатат. Мен өзүмдүн ден соолугум үчүн кам көрөм. Бул спорт бул ден соолуктун булагы дейт. Ошон үчүн ар дайым эртең менен туруп, саат 6-да туруп, эртең мененки чуркоону жана эртең мененки гимнастикалык өнүгүүлөрдү жасап турам. Бул өзүмдүн ден соолугума пайдалуу. Бул адам канчалык көп чуркап, канчалык гимнастикалык өнүгүүлөрдү жасаганда, бул адамдын ден соолугуна өтө күчтүү, жакшы, оң таасирин тийгизет. Спорт менен ар дайым машыгам. Бул ишканада дагы ар дайым эртең менен ишканада биз өзүбүз эки топко бөлүнүп алып, топ ойнойбуз, футбол ойнойбуз. Ал дагы бул ден соолукка эң жакшы пайдасын келтирет. Бул өзү дайым айтат да, мен мына аманчылык болсо 100ге чейин чуркай берем деп. Мунун эркине таң каласың. Кыштын күнү мына 20 градус болот да, негизинен биздин күчө эң катуу сууктары. Ошондо да чуркайт эртең менен. Тала түздө эртең мененки 4-1 келсе дагы 1 саат 2 саат эс алып кайра алып да чуркап жете берет. Мына көбүнчө мына жайдын күндөрү айрыкча мына Жылы суу деген айылыбыз бар. Аралыгы 5 километр. Ушул жерге күндө чуркап барып келет. Муну элдин бардыгы тааныйт. Эми Нышан агайың бар, бул мына биздин Алай районунун жаштарына, мына бизге окшогон карыяларга деле чоң өрнөк болуп келет. Бул мына 46 жылдай болду эмгектенгенде. Мугалим болуп, дене тарбия, азыр эми спорт школда тренер болуп иштеп атат. Кийинки 1-2 жылдан бери. Сиз атайын ушундай айылдын четине келип жүгүрүп, ушинтип ден соолугуңузга кам көрөт экенсиз. Үйүңүз дагы бул жерде экен да? Атайын ушул жактан алгансыз үйдө? Бул жака алганымдын себеби дагы бар. Себеби бул эртең менен турганда бул абасы таза, кышындасы болсо бул жерде түтүн дегенди көрбөйбүз. Баардык түтүн асты жака түшүп кетет. Бул жака чыкканда абасы таза болуп, биз өзүбүздү, ден соолугубузду ар дайым ушул эртең мененки гимнастикалык өнүгүүлөр менен чыңап келатабыз. Канча жыл болду ушу спорт тармагында иштеп жатканыңызга? Спорт тармагында иштегениме өзү 45 жыл болду. Мунун ортосунда мен дене тарбия мугалими болуп, Адыш мектебинде, Макаренко мектептеринде дене тарбия мугалими болуп иштеп келдим. Эми мына комитетте спорт мектебинде иштегениме мына 6 жыл болуп калды. 6 жылдын ичинде жакшы ийгиликтерди эле жаратып келдик. Окуучулар арасында мисалы үчүн областтын, республикалык масштабта өткөрүлгөн мелдештерде окуучуларым байгелүү жакшы орундарда ээлеп келишти. Сизде мындай көрүп билип жүрөбүз, ушунча спортто жүрөсүз. Сиздин жаш көрүнгөнүңүз себеби ушул спортто болуш керек. Мисалы же башка нерседе өзүңүз ошо сырын айтып бербейсизби? Спорт бул жаш көрүнгөнүн себеби дагы өзгөчө. Бул мындайча айтканда бул спорт менен айкалышат. Спорт бул ден соолуктун булагы деген эң эле жакшы сөз бар. Спорт бул спорт менен машыккан, ар дайым спорт менен машыккандардын баары ден соолугу чың, анан өзүнө чыдамкайлыктуу, күчтүүлүктүү, шамдагайлыкты келтирген спорт болуп эсептелет. Ошон үчүн спорт менен ар дайым биз машыгабыз, спорт менен жүрөбүз, спорт менен ар дайым ушул иште дагы спорт менен болобуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул Нышанбай агайыбыздын бир гана спорт эмес, устачылык жагы дагы бар. Анда эмес агай, ошол устачылык өнөрүңүзгө да күбө болсок кандай болот? Мисалы үчүн биз бир эле спорт менен эле машыкпай, спорт менен машыкпай, бул кол өнөрчүлүк дагы биздин өзүбүздүн, менин өзүмүн
мындай кол өнөрчүлүгүм бар. Бул кол өнөрчүлүктө мынау жасалган буюмдардын бүт баардыгы ушу мен өзүмдүн колум менен жасалган буюмдар. Мен талаада жүргөндө, бир мындай экскурсияга чыкканда дарыя бойлоп, дарыядагы жанында агындылардан таштарды көбүрөөк кездештирем. Ошол жерден анан мен жанагындай таштарды, агындыларды алып туруп ушу жерге келип, анан ошол нерселерди жасаймын. Керектүү нерселерди жасайм. Анда эмесе азыр ошол алган ийгиликтериңиз, медальдарыңызды ошол хоббиңиз деп коелу, ошол хобби устачылыгыңызга күбө болойлу. Мен өзүмдүн бир эле спорт эмес, кол өнөрчүлүк дагы өзүм жасалган буюмдарым турат. Азыр ушу буюмдар боюнча мен бир аз комментарий берип кетишим керек. Бул таш балык тутуп жүргөн убакта, мен ошол дарыянын боюнда кумга, атайын кумга көмүлүп калган жеринде, ошол жерден алып караганда ошол таштын эки көзүндө тең кум болуп калган. Кумдарды кийин тазалап, мындай таза алып карагандан кийин ушул мынау көзү, эки көзү, мурду, оозу, эги болуп мындай көрүнүп, Алла Таалам ушул адамдын сөлөкөтүн жасап койгон да. Анан баш, бул жагы баш мээ. Бул ушул эги баш мээ. Андан кийин бул ташты андан кийин барып арак бир аз жылгандан кийин ошо мээси чачырап жерге түшүп калган экен. Кайра ушул мээсин чогултуп, кайра ушул өзүнө алып келип анан мына жерге сактап койгон учурубуз. Бул мээси турбайбы адам? Бул адамдын мээси. Бул мээси ичинде түшүп калган жеринен анан бир аз ары баргандан кийин эле ошо мээси жаткан экен. О мээсин да алып келип момунда коюп койгонмун. Мына бул агынды болсо үч баштуу жылан деп ат койгонмун. Биринчи башы бул жактан чыгып баратат, экинчиси ортосунан, үчүнчүсү үстүдөн чыккан. Муну карап туруп андан кийин мен өзүмдүн чыгармачылыгым менен момунда жыланды ушундай жасаганмын. Эми бул айта берсем көп нерселер. Мен өзүм көп жасалбаган нерселерим агындылардан дагы үйдө көп. Алар эми убакыт жетпей, кийин Кудай кааласа ушу убакыт жетсе ушул эмелерди дагы жасаймын. Мындай эмелер көп мен жасалган буюмдарым. Эми буну айта берсе убакыт тарыраак, анан жасалган буюмдарым бүт бардыгы ушулар силер мына телевидение аркылуу мына көрүп отурасыздар. Сайыз учурунда январь айында бир Ошко автобус менен кетип аткан жүргүнчүлөр мына Гүлчөн дарыясынын боюнда эле караса бир суудан бир плоо чыгып атыптыр да. Анан бул эмне плоо экен бир кызыгып бир көрөчү деп автобус токтотуп түшүп караса бул дарыядан чыгыптыр январь айында плоо дейт. Анан карап турса чыгып алып баягы кардан денесине сүртүп, андан кайра баягы сүлгү менен сүртүп атыптыр да. Ким экенси баягы Абдыразаков нышан экен. Анан баардыгы баягы тала түздөн, сырттан Россияда бир орустар келген экен. Алар да көрүп, анан ыраазы болуп таң калып кетишкен да. Мындай окуялар көп. Кандай тармак болбосун, мейли маданият, мейли спорт, мейли дыйканчылык, мейли мал чарбачылык, кыскасы жашоодогу бардык тармактардан ошо билет да, устасы ошолордун бардыгынан. Мына өзүңөр эле көрдүңөр, баягы үйдө баягы маданият болгон жана эстеликтердин чындыгы ошондой.
Окуучулар азыр сол тарапка бурулабыз. Нале бу балдар азыр стартка даярданабыз. Стартка туруунун ыкмаларын билебиз. Буттарды коюп, стартовый линияга өлчөп, андан кийин колуңарды сызыктан чыгарбай турабыз. Внимание! Марш! Старт! Внимание! Марш! Бул жеңил атлетикага көбүнчө ден соолук үчүн көп келишет. Ден соолукка да пайда. Буда чуркаганда өзүбүздүн буттарыбыз дагы андай жакшы иштеп, ошол белибизге дагы жакшы. Агайыбыз көп нерселерди үйрөтөт бизге. Бизде ушул жерде райондор боюнча болду. Жеңил атлетика. Ошондо мен 4-орунду алгам атлетикадан. Көптөгөн медалдарга жетиштик, грамота, дипломдорду алдык. Ушул жеңил атлетикага катышканыма, ден соолугума өзүмө жакшы болушуна, Нишан агай дагы көп ийгиликтерге жетиштирди бизди. Биз Нишан агайдын эмгегин актоого, турнирлерге катышканга даярбыз. Биз спортту сүйөбүз, дагы да келебиз спортко. Спортко келиңиздер. Биз азыр ушул агайдын машыгууларын өткөрүп жаткан жерине келдик. Тилекке каршы ушул чоң балдары кетип калыптыр агай, балдарыңыз. Айтсаңыз, ушул жеңил атлетиканы эмне себептен тандап калдыңыз негизинен? Себеби жеңил атлетиканы тандап калганымдын себеби башында мен музыкалык жактан да кызыкканмын. Спортко да кызыкканмын. Анан кийин алып карап аккордеонду үйрөндүм. Аккордеонду үйрөнгөндөн кийин мени искусство институтуна дагы мындай эме кылышты. Андан кийин кой спортко гана кетейин деп анан ушу жеңил атлетиканы тандап калгам. Жеңил атлетикадан мен өзүм 3 аттап секирүү боюнча республиканын 2 жолу чемпиону болдум. ГТО ден соолук боюнча көп жолу областтын, республиканын чемпиондору болдум. Анан кийин приз газета «Комсомольский правда» деген байгелер болот эле. Аларга да катышып, аларда 90-жылы ошол олимпиаданын теге эменин Кыргызстан чемпиону болгонмун. Агай, сиздин жана кичинеңизден чогуу өскөн досуңуз айтып калды да, ошо олимпиадага көрүүчү болуп барып, көрүүчүлөрдүн арасында баягы жарыш болгон экен жүгүрүү боюнча. Бир канча эле алдыда келип ошолорду утуп, алтын медаль алып келген деди да, медальчы. Ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Туура айтасың. Бул 80-жылы 22-нчи олимпиадада болгон. Бул мен көрүүчүлөр катарында Москвага барып, өз көзүм менен олимпиаданы көрүп, Каныбек Осмоналиевтерге дагы ушунчалык болеть этип, анан өзүм акырында жанагы көрүүчүлөр арасында пробег, олимпийский пробег деп коет экен, ошондо чуркап, анан кийин ошол Прибалтикадан Латвийский ССР, Литовский ССР, Город Орел, Омский, Томский деген шаарлардын арасында, Кыргызстандын арасында мен 1-чи орунду ээлеп, олимпиаданын алтын медалын утуп келгенмин. Азыр ушул убакта учурда ошондой олимпиадага ушу сиз машыктырып жаткан жеңил атлетикадан катышуучулар кандай? Мындай саны кандай? Азыр эми мен машыктырган окуучуларым көпчүлүгү эле мына областта, республикада жакшы байгелүү орундарды ээлеп келатат. Деги эле айтканым ошо дүйнөлүк деңгээлде биздин Кыргызстанда кандай? Эми Кыргызстанда жакшы, азыр Кыргызстанда. Азыр Азиянын чемпиондору чыгып атат, Олимпиаданын чемпиондору чыгып атат. Биз эми Кыргызстанда көбүнчө мына бул спортсмендер канча десем, бир 5 жыл мурун андай эмес эле, кийинки убактарда мына чемпиондор азыр жакшы эмелер чыгып атат. Олимпиаданын чемпиондору, Азиянын чемпиондору чыгып атат. Ошого биз сыймыктанабыз. Эми биз деле мына бул айыл жеринде окуучуларыбызды аракеттенип, машыктырып
тиги эме кылабыз, машыктырабыз. Биздин Шаганагайдай ол Кыргызстан желегин желбиреткибиз келет. Нышанагайдай ол чемпион болгубуз келет. Мен да Нышанагайдай ол чемпион болгум келет. Тарбияларды үйрөтөт, анан стартка туруп көнүгүүлөрдү үйрөтөт. Анан ошентип жасап көнүгүүлөр жасайбыз. Анан 30 метр, 60 метр, 100 метрлерге чыкпайбыз, 200 метр, 400 метрлерге. Биздин агайыбыз болгон. Биринчиден ушу механика мектебинде агайыбыз болуп бизди тарбиялаган. Андан кийин биз аны окунуп бүтүп келгенден кийинки 81-жылдан бери кошо иштешип калдык. Тарбиялаган өстүргөн окуучулар дагы областта, республикада жалаң гана алдыңкы орундарды алып келип жатат. Азыр ушул убакта эчтен машыгуусу болсо керек, өзүңүздөр дагы көрөсүздөр. Бул өзүнчө бир талант да. Бул кишилер өздөрүнүн баягы мен айтып кеткендей, тоос талант дегендей. Бул өзүнүн ишине кызыгат биринчиден. Өзүнүн болгон душасындагы нерселерин окуучуларга бергиси келет. Şu hazır 65-66 yaşka gelse dağı şu özünün için süyebilgen talantlı ağay dep koysak bolot. Ayrımaçılığı Soyuz'un ovağı menen azırkı ballarına salıştırganda bu kişinin okutu jagındağı, emgeği dağı zor dep kalap ketет. Акам ушу 48 жылдан бери дене тарбия мугалими болуп иштеп келе жатат. Биринчи ушу Макаренко атындагы мектепте дене тарбия мугалими болуп иштеп келди. Андан кийин Надышев атындагы мектепте иштеп келе жатат. Азыр мына Алай райондук стадиондо дене тарбия мугалими болуп иштеп атат. Ошо мен кичинекей кезибизде эле билебиз, ушу элге кызмат кылып жүрөт, ошо элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, азыр деле ошол убакта, ушул учурда ушу элге кызмат кылып, ошо үчүн биз сыймыктанабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда өзүңүздөр күбө болгондой, бул спорт эч качан бир жаш курак ылгабайт. Ошондуктан ар бириңиздерди спорт менен машыгууга чакырам. Бүгүнкү көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Жолугушканча.